кыргызмын деп айта алабызбы? Кыргыз болсок чыккынчыбыз. Эмне үчүн? 30 жылдан бери мына иштеп аткан депутаттар бар. Эки созукта чакырылган депутаттар бар. Кыргыз элине патриоттук сезимди көрсөтө алыңыздарбы? Мен кээ бир патриотмун деп айтыштан дагы уялам. Себеби патриот араңыздарда өтө аз санда болсо 10% патриоттор бардыр. Бирок 80-70% патриот сөрөйлөр толуп кетти. Алар кыргызмын деп айтыштан өзүн намыстаныш керек. Чыккынчы. Себеби адамдын көзүнө май басканда ага кыргыз элин эмес, бала чакасын деле эмес, байлыктан башка көрүнбөй калат. Бул байлык түйүнө акыры жетет. Эч ким байлыкты акыретке көтөрүп кеткен эмес. Эки нерсе бар. Эки нерсе айтып өтөйүн. Биринчиси, ким акыретке, кыяматка ишенбесе, ал тирүү өлүк. Бул Куранда айтылган. Эгерде акыретке ишенип туруп, бирок амал кылбаса, эли журтун тоносо, эки жүздөмө болгон болсо, ал акмак. Эми ошол акмактарды шайлаган элибиз жинди деп айтсам болот. Бирок бүгүн элибиз жинди эмес. Бүгүн элибиз эсине келди, этегин жыйды. Бүгүн элибиз акмактарды шайлабайт. Бүгүн бизге чыныгы, ыйманы бар, акыретке ишенген патриот, эч кимден коркпогон, элин колдогон патриот адамдар керек бизге. Бүгүнкү күнү мен ушул эли журтумду чакырып өтөр элем. Себеби мен ичим күйгөндөн айтып жатам. Депутатка барам деген мына көрүп атасыздар, кайра эле эски жүздөр, эски депутаттар келет деп атышат. Эмне үчүн келет? Мен ичим ачышкан жери арабызда жаштар чыкпай атат. Эртең ким коебуз? Кана кимиң атылып чыктың? Мен депутат болом деп. Бирок мен деле колумдан келет депутат болушка. Колумдан келет. Өкмөт ичинде 20 жыл стажым бар. Көптөгөн баскычтарды басып өткөн. Бирок деген жери бар. Мен өзүмө суроо берем. Ушул убада берип жатканда, элге берип жатканда акыретимди жоготуп алыштан коркомун. Себеби берилген убадага аткарбасаң, Кудайдын алдында жооп бересиң. Эл алдында деле жооп бербей, жер оңой эле экен. Элге жооп бербей койсоң деле болот экен. Бирок биринин алдында, Кудайдын алдында жооп бере аласыңарбы? Элдин жүгүн алам деген ал акыретти, жаннаттын же тозогун ал сатып алат. Ошондуктан депутатка барам дегендер бүгүн ойлонуп барыңыздар. Элдин жүгүн көтөрөм деген, эч кимге баш ийбей, калыс сөзүмө, адилет сөзүмө айта алам деген, бирөөгө этегин жалап кул боло турган эмес. Өзүнүн сөзү бар, ою бар. Чыны кыргыз элине күйгөн, керек болсо мамлекет үчүн өлүмгө даяр, камалууга даяр, ачык сөздү сүйлөгөн жаштар болсо жол ачык, колдойбуз. Бирок эки жүздүүгө бүгүн жол жок. Алар эл жазабаса, Кудай дайыма жазалап келген, аны тарыхта көрүп атабыз. Мына алыс кетпейин. Фараондорду кандай падыша байлар өттү. Мына эл журтун алдаган, байлык бийликтин аркасынан кууган эмне болду? Эки президентибиз качты. Акыркы президентибиз мына камалды. Эми мына буйруп, азыркы президент менен иштеп атабыз. Буйурса, ушул президентибизден үмүтүбүз чоң. Бирок президентибиздин тегерегинде президентибиз жакшы саясат алып барып жатат. Бирок тегерегинде ушул пакта койгондор көбөйүп атат. Адилеттүүлүктү, жакшы сөзү, элдин үнүн толук жеткизбей атат. Бирок буйурса, мен ойлойм, баары жакшы болот. Эл азырынча сизге ишенип турабыз. Себеби башчыбыз болмоюнча мамлекет болбойт.